Жогорку Кеңештин спикери Дастан Жумабеков өз эсебинен 5 миллион сомду коронавируска каршы күрөшүү үчүн жардам катары бөлүп бергени жарыяланды. Бул маалыматты көрүп бир чети кубансаң, бир чети спикердин өткөн жылдардагы декларациялары аргасыз эске түшөт. Өз эсебинен 5 миллион сом бөлүп бергени айтылган Дастан Жумабековдун мүлкү өзү канча эле деген суроо жаралбай койбойт. Бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Мисалы 2015-2016 жылдардагы декларациясында Дастан Жумабеков анчейин деле бай эместигин көрсөткөн. 2015 жылы кирешеси 714.713 сомду түзгөнүн, 59 чарчы метр батири бар экенин көрүүгө болот. 2016 жылы 720.593 сом киреше тапкан, баягы 59 чарчы метр батири сакталып турган. 2017 жылы Жумабеков 769.781 сом киреше таап, батири да ошол бойдон турган. Бул аралыктарда жакын туугандарынын кирешеси да, чыгашасы да такыр көрсөтүлгөн эмес. Мындайча айтканда, Дастан Жумабеков бул аралыкта айына 60 миңден 64 миң сомго чейин акча тапчу. Демек, Дастан Жумабеков жана анын келинчеги Алина Кушпакованын мындан бөлөк эч кандай киреше булагы жана мүлкү болгон эмес. Эми коррупция менен биз күрөшүп атабыз бүгүнкү күндө. Мына айтып кетейин. Чындык болсо такыр мындай эместигин маалымат каражаттары тактап чыгышканы маалым. Дастан Жумабековдун аялы Алина Кушпаковага катталган. Ал Биофарм фирмасы бар жана Кушпакова анын директору болуп турган. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, бул фирма дары-дармектерди сатуу менен алектенет. Фирманын Бишкекте 2 кампасы бар экени да белгилүү болгон. Бирок Дастан Жумабеков анын келинчеги бул бизнести токтотконун айткан. Демек, бул бизнес Жумабековдун декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Көрөбүз кандай иштер чечилерин. Убакыт көрсөтөт аны, тарых көрсөтөт. Мындан сырткары Дастан Жумабековдун дагы бир көрсөтпөгөн бизнеси. Бул Артисбек ата балдары айыл чарба кооперативи. Бул мекеме коммерциялык кооператив болуп саналат. Ишкана салык төлөгөнбү, төлөгөн эмеспи белгисиз. Күнөө кимде деп ойлойсуз? Бирок Дастан Жумабековдун 2018 жылга карата тапшырган декларациясында ал дароо байлык топтой алганын көрүүгө болот. Кирешеси 1 миллион 875 миң сомду түзгөн. 59 чарчы метр батири өзгөргөн эмес. 432 миң сомдук эмеректери, 402 миң сомдук оргтехникасы, 237 миң сомдук компьютер жана ноутбугу, 364 миң сомдук үй техникалык каражаттары пайда болгон. Мындан сырткары, жалпы суммасы 2 миллион сомдон ашыгыраак каражатты түзүүчү мал чарбасы бар экени көрсөтүлгөн. Бирок жакын туугандарынын кирешесин жана чыгашасын көрсөткөн эмес. Мына ошондой информациялар чыгып атат да. Демек, эгер спикер Дастан Жумабеков коронавируска каршы күрөшүү үчүн 5 миллион сом бөлүп берген болсо, анын декларацияда көрсөткөн дээрлик бардык мүлкүн кошкондо да жетпеген сумманы берген болуп чыгат. Ошондо азыр Дастан Жумабековдон декларация боюнча алып караганда эч нерсеси калбаган болушу керекпи? Же төраганын дагы жашырган башка мүлктөрү бар беле? Балким кече берген акчасы элдин эле эсебинен болуп жүрбөсүн. Анткени Дастан Артисбекович буга чейин бирөөнүкүн эч тартынбай эле өзүнө энчилеп алмай адаты бар экенин көрсөткөн эле го. Мен кыргызмын, ата наркын сактагам. Кыргызстан деп эмгектенип жүрөмүн, ар күн сайын азаттыкка аттанып. Мен ушул дем менен жашайм. Бул ырдын туурасы мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп бир эмгек, ар күн сайын чоң азатка аттанам. Мен өзүмдө ушундайым айтып жүрөмүн, балким өзүмдү автормун. Бул мен кыргызмын деген ыр 11-жылы чыккан Нөлү көп жылдар деген ыр жыйнагына кирген. Бул ыр 4 куплеттен турат. Туурасы ушундай. 2003, 2004, ушу 2005 ушул жылдары жазылган. Мен өзүмдө ушундайым айтып жүрөмүн, балким өзүмдү автормун. Мен кыргызмын, сатылбаймын, сатпаймын. Өткүрбек Рахманов, Регион.